Салам достор, кутман күн. Мен бүгүн сиздер менен акча табуу жана инвестиция жөнүндө сүйлөшкүм келип турат. Акча табууну бекер үйрөтөм десем, элдер мындай ойлойт да. Мен кайсы бир сайтка катталсам, кайсы бир приложенияга кирип койсом эле, бир кнопканы басып койсом, акча түшө берет депчи. Анан жок, такыр андай эмес да. Мен бардык жумуштарды Instagram профилиме, актуальный бөлүмгө бардыгын ирети менен нолдон баштап айтып, түшүндүрүп чыгарып койгом. Мына ошол жерден окусаңыз болот. Сиз инвестиция жөнүндө билим алсаңыз, эч кимге алданбайсыз да. Инвестиция бул биздин жашообузга өтө керек нерсе да. Москвада, деги эле Москвада эмес, Россиянын бардык область шаарларында курьерлер бар, курьер. Ошол курьерлер самокат менен, же болбосо велосипед менен бизге тамак, продукты ташып берет. Азыр Москвада ошол курьер кызматын аткарган жумушчулар деле жоголуп бартат. Эмне үчүн? Себеби курьер кызматын аткара турган машина чыккан. Адам айдай турган машина эмес. Үйдө олтуруп алып, телефон менен заказ берсең эле сага тамак, аш жеткирип бере турган кичинекей, бою иттин бою менен тең. Ооба. Иттин бою менен тең. Узундугу где-то 40 сантиметр болушу мүмкүн. 50 сантиметрге чейинки болгон кичинекей курьер кызматын аткарган машиналар чыккан. Сыртына Яндекс жазып койгон, көрдүңүздөрбү? Азыр даже курьер жумушчуларга деле жумуш калбай баратат да. Мисалы үчүн технология өнүккөн заманда жашап атабыз. Балким Кыргызстанда технология бир аз начар деп ойлошуңар мүмкүн, бирок технология бул сиздин карап турган телефонуңуз. Технология иштеген үчүн сиз менин видеомду көрүп турасыз азырчы. Мисалы үчүн телефонуңузга айына Кыргызстанда 800 сом, 1000 сом деген единицаларды саласы, бир ай телефонуңузга единица салбай койсоңуз, акча салбай койсоңуз, телефонуңуз сизге бекер интернетке кирип береби? Же бирөөгө SMS жазыша алып бир чала аласызбы телефон аркылуу? Жок. Сиз даже интернет үчүн акча төлөйсүз да. Интернет үчүн акча төлөйсүз, үйүңүзгө продукт аласыз, үйүңүздөгү сизге жарык берген лампочка, туалетная бумага, үйдөгү бардык колдонуучу буюмдар, күнүмдүк каражаттар, күнүмдүк жашоого керек болгон муктаждар аткарган бардык буюмдарыңыз акчада. Туурабы? Анан акчалуу заманда кантип бир сайтка эле үйдө отуруп талтайып жатып бир сайтка же бир приложенияга катталып койсо акча түшө берет дегенге ишенесиз. Ооба, азыр акча табуунун түрлөрү аябай көп да. Мисалы үчүн ар кандай оюндар бар. Оюн ойноп акча табасың дейт мисалга. Ал оюнда деген ал казино болот. Мисалга бильярд ойнойсуң го, баскетбол, волейбол ойнойсуң мисалга. Бирөө менен ойнойсуң, утулуп калышың деле мүмкүн, утушуң деле мүмкүн да, туурабы? Вот. Утулуп калсаң, кийинкиде утканга аракет кыласың деген сөз да. Казино, оюн ойноп акча табуу дегендердин бардыгы арам. Башында эле айтып коеюн. Мисалга, ушундай оюндар өтө көп. Акча саласың, ставка коесуң, ойнойсуң, акча утуп да алышың мүмкүн, акчага утулуп да калышың мүмкүн да. Ошол үчүн инвестицияны үйрөнүңүздөр. Инвестиция десең, Фаберликти элестетишет да. Фаберлик инвестиция эмес, Фаберлик сетевой маркетинг. Фаберлик пирамида болот. Инвестиция деген могул, караңыз. Сиз кандай телефон көтөрүп турасыз азыр? Samsung, Redmi, Honor, Poco кандай телефон көтөрүп турасыз? Ошол колуңуздагы телефон деле бирөөнүн бизнеси, бирөөнүн инвестициясы болгон да. Мисалы үчүнчү, азыр менин колумда турган телефон iPhone 14. Apple компаниясынын телефону, Сиз экөөбүз уктап жүргөндө 10 жыл, 20 жыл мурда ушул Apple телефонго деле элдер инвестиция кылышкан да. 10 жыл, 20 жыл мурда элдерге жаңылыктар болгон, Америкаларда, Кошмо Штат өлкөлөрүндө жаңылыктар болгон да. Ушундай Apple компаниясына инвестиция кылсаңар, бул күчтүү сонун дүйнөгө керек болгон телефондорду, ноутбук, планшет, сонун аппараттарды чыгарат, элдер ошону сатып алат. Анан силерге дивиденд түшөт дегенде сиз экөөбүз уктап жатканбыз. Туурабы? Ал убакта телефон деген нерсе 10-20 жыл мурда жаңыдан таралып келаткан кез элдер инвестиция эмне экенин ал убакта билчү эмес да.
акылдуулар ошол Apple компаниясына инвестиция кылган экен. Азыркы учурда мына биз айфондор сатып алабыз, айфондорду колдонобуз, телефондорду. Мына ошолордун обороту, жумушу жүрүп, Apple компаниясына инвестиция кылып койгондорго жыргап дивидендтер түшүүдө, көрдүңөрбү? Ошол үчүн ар бирибиз инвестиция эмне экенин үйрөнүп, ошону жасаганга аракет кылышыбыз керек. Мен силерге инвестиция жасаганды бекер үйрөтөм. Ал бекер үйрөтөт дегени сен бир кат алып койсоң эле акча түшө берет деген эмес. Мен ошол инвестиция кайсыл компания, кандай компания, качан киреше болот, кандай иштейт, бул эмне жумуш аткарат, адалбы, арамбы, мисалы үчүн, канча акчага инвестиция кылабыз жана кылган инвестициябызга канча доход алабыз. Мен ошолорду сизге бекер айтып болгону бекер көргөзүп берем. Ал эми дальше өзүңүз инвестиция кылам десеңиз, өзүңүздүн акчаңызды саласыз. Көпчүлүгү түшүнбөйт да мындай. Бекер үйрөтөм десең эле айтам го. Неге мен акча салышым керек, неге мен инвестиция кылышым керек деген эле бир эскиче 19-кылымдын суроолору да. Биз айдап жүргөн машиналардын ар биринин маркасы бар туурабы? Матис, Фит, мисалга, сиздер билген машиналар. Мерседес, Ауди, BMW, Lexus бардыгынын маркасы бар туурабы? Дамаз, Тико болсун, дегеле бардык машинанын маркасы бар. Ошол марка өзүнчө чоң бренд, ошол өзүнчө чоң компания. Биз Жигулими айдап жүргөнүбүздө 10 жыл, 20 жыл мурдачы азыркы кымбат машиналарга элдер ошол кезде кымбат машиналарды чыгаруучу заводдорго инвестиция кылып койгон да, туурабы? Азыр болсо жыргап дивиденд алып жүрүшөт. Ким Москвага келген, ким Россиянын кайсы бир областтарына же болбосо райондоруна, шаарларына келген. Россиянын, дегеле Россия өлкөсүнүн. Россиянын Новосибирскке, Екатеринбург, Москвада эми бар. Метро бар, метро, поезддар жүрөт, жердин астында поезддар жүрөт, ооба. Ошол Москвадагы метро, трамвай, автобустарга делечи учурунда байлар инвестиция кылган экен. Ооба. Москвада дегеле Россиянын ичинде Спорт Мастер деген магазин бар, мисалы үчүн, баарыбыз кийим алабыз. Детский мир жаш балдар үчүн, кийим алуу үчүн. Ошол Детский мирдин деле, Спорт Мастер магазиндердин деле, бардыгы бренд магазиндердин деле акциялары сатылат да. Ар бир банктын акциялары бар. Ар бир банктын өзүнчө инвестициялары бар да, мисалы үчүнчү, Детский мирге инвестиция алганды мен билбейм го, бирок ал боюнча бир аз маалыматым бар. Детский мирге инвестиция кылгандар азыр жыргап дивиденд алат. Эмнеге? Себеби биз Детский мирден балдарыбызга детский питанияларды алабыз, кийимдер, мисалга подгузники, влажный салфетки, толтура буюм алабыз. Биз ал жактан соода кылган сайын акционер болгон, убагында инвестиция кылып, акциялуу болуп койгон адамдарга өмүр бою дивиденд түшөт, көрдүңөрбү? Жашоо жеңил да. Мындай инвестиция десе, адам чакырыш керек, товар сатыш керек, анан команда түзүш керек, анан бирдеме жумуш аткарыш керек. Сиз эч кандай жумуш аткарбайсыз. Бирөөнүн даяр куруп койгон бизнесине шерик болуп, ал жерден киреше аласыз. Инвестиция, акция сатып алуу, Тугажы видео чыгарган. Адал. Түшүнүктүүбү? Компаниялардын акцияларын сатып алып коюу бул адал. Компанияларга, заводдорго инвестиция кылуу бул адал. Кыргызстандагы мисалы үчүн, Кыргызстанда Ысык көлгө эме бир кайсыл шаар түшөт деп атпады беле, Асман беле, адашпасам, вот. Мисалга ошондой курулуштарчы, чоң курулуштар алдын ала башталып аткан кездечи ар кандай мамлекеттерге жаңылыктар болот да. Ушундай чоң курулуш, ушундай бир чоң торговый центр курулуп атат, чоң базар курулуп атат. Ким салым кошот, эртеңки күндө ушул базар же торговый центр же ушул шаар бүткөндө силерге доход, дивидендтер түшөт дейт да. Аны биз түшүнбөйбүз, биз уктап жатабыз. Мисалга да, байлар, акылдуулар ошол жерлерге барып эмне кылат? Канча акчасы болсо ошончо акчасын салып инвестиция кылып 1 жыл, 2 жыл, даже 5-10 жыл ошол стройка бүтүшүн күтөт, торговый центр салынып бүтүшүн күтөт, мисалга. Кайсы бир деңиздин жээгине же бир көлдүн жээгине отелдер курулат десе, ошол жака инвестиция кылып коюшат да. Ошо отель курулуп, элдер, клиенттер барганда анан мага дивиденд бере баштайт депчи. Көптү, узакты, алысты ойлогон адам ар дайым инвестиция жасап жүрөт өмүрүндө. Мисалы үчүн
жөн эле магазинге барып продукт саткан продуктлар сетип көрсөңүз, кандай продукттун түрлөрү бар. Мисалга, Кыргызстандын ичиндеги продуктлар, же болбосо Россияда болсоңуз, Россиядагы продуктлар. Ар бири өзүнчө компания турабы. Мисалга, Кыргызстанда макарон чыгарган, ун чыгарган Алия деген фабрика бар, Алия. Алиянын макарондору бар, печеньелары бар, же болбосо Ата деген шоколад билеси, Ата деп жазып койгон. Ал Ата деле өзүнчө бренд, өзүнчө компания. Мынага ошого печенье, шоколад, дегиле влажный салфетка, бумага эмне чыгарса, ошонун баардыгы компания өзүнчө бренд. Ошолордун ар биринин инвестициясы бар. Ар биринин акциясы бар. Болгону акция менен инвестиция түшүнбөгөн адамдар өмүрүн текке өткөрүп жүрүшөт да. Түшүнүктүүбү? Ошол үчүн ар дайым айткым келет. Бирөө бекер билим берем, бир нерсе үйрөтөм десе, катуу жабышып, жыргап үйрөнүп алып иштесеңер болот да. Эгер мага ушул 10 жыл мурда, хотя бы 5 жыл мурда бирөө келип туруп, давай мен сага инвестиция кылганды үйрөтөм, акчаңды адал жол менен көтсөң болот деп мага бирөө бекер үйрөтөм дегенди, койт акчага үйрөтөм десе дагычы, ошол реально боло турган нерсеби мен жабышып алып үйрөнмөкмүн да. Койт бекер үйрөтөм десе дагы үйрөнмөкмүн мен жабышып алып качпастанчы. Азыр элдерге бекер үйрөтөм десең, мошенник эмессиңби, аферист эмессиңби, алдабайсыңбы дейт да, таң калам. Бирок бир нерсе айткым келет да, ар бир адам өзүнүн деңгээлине жараша ойлонот да. Мен бирөө жөнүндө жаман ойго баргым келбейт. Мисалга, бирөө жөнүндөчү. Бирөө жөнүндө жаман ойлонуп, анан ал сырттан караганда башкача адам, жан дүйнөсү башкача болушу мүмкүн. Мисалга, күнөөгө калгым келбейт да. Мага адамдар келип алып прямо күнөөгө калат го. Сен мошенниксиң, аферистсиң, жол саналып элди алдайсың, анан бекер үйрөтөм дейсиң, бул жака акча таш керек экен го, так бияк дейлечи. Айтам, инвестицияны түшүнбөсөңөр ушинтип ойлоносуңар да. Азыр бекер эмне бар? Бекер бир нерсе барбы? Жей турган, иче турган бекер нерсе барбы? Магазинге кирчи, Бишкекте. Кыргызстанда магазинге кирчи, чайханага барчы. Мага бекер тамак берчи, курсагым аш, самсы берчи, 2 күрсүк десең береби? Бар жөнө иште дейт. Бар кол бутуң бар, иште дейт турабы? Автобуска түшкөндө байке картам үйдө калып калыптыр. Жол кире төлөй албайм десең, түш аны дейт да. Же жүр сени карындашыма алып көтөрөйүн. Картаң жок экен, акчаң жок экен, унутуп калыпсың дебейт эч ким. Акчалуу заманда кантип сизге бирөө бекер акча берип койсун? Айтсаңыз. Кантип ушул акчалуу заманда бир сайтка оңой эле катталып алып, бир лайк басып, задание аткарып, же видео көрүп койсоң эле акча түшөрөт дегендердин баардыгы лохотрон, баардыгы калп, баардыгы жалган. Түшүндүңөрбү? Азыр толтура курс саткандар болбогон бир сайттарды көрсөт да. Ошол сайтка катталып видео көрсөң, анан лайк бассаң, подписка бассаң, сага акча түшөт дей берет. Мен ар бир нерсени практика кылып, тажрыйбама таянып келем. Андай жөн эле бир катталып койсоң, лайк басып койсоң, подписка кылып койсоң эле, бир видео көрүп койсоң эле акча түшпөйт. Эч жерде андай бекер нерсе жок, бекер нерсе жок. Түшүндүңөрбү? Эч нерсе жок, бекер нерсе, эч кандай эч нерсе бекер берилбейт. Ошол үчүн инвестиция кылыңыздар. Инвестиция кылган адам ал нолдон баштап бизнес ачуусунун кереги жок. Бирөөнүн эле даяр ачылган бизнеси, мисалга, любой бизнес, любой швейный цехпи, кондитерский цехпи, машина заводпу, үй заводпу дегиле. Хоть терезе, айнек, мол, үйдүн кандай буюму болсо баарын чыгарган завод, фабрика эмне? Инвестиция кылсаңыз, бирөөнүн даяр ачкан бизнесинечи эч нерсе эч убакта жоготпойсуз. Ал үчүн биринчи инвестиция эмне экенин айырмасын билип, туура маалымат алып, үйрөнүш керек, адам изилдениш керек да. Мен өзүмдүн инвестиция кылган компанияларым мактап аткан жеримде жок, ал боюнча такыр айта элекмин азырчы мына видеодо. Болгону өзүңүздөр үчүн, жашоо үчүн, келечек үчүн, балдар үчүн инвестиция кылыңыздар, инвестиция кылыңыздар. Ооба. Башка мамлекеттерде адам, водитель жок, водитель башкарбай турган, бирок өзү машина жүрө турган робот сыяктуу машиналар чыккан. Башка мамлекеттерде кофе саткан жерлерде сатуучулар иштебейт, живой адам иштебейт. Сатуучулардын ордуна робот кофе чыгарган, кофе даярдап берген машинкаларды коюп койгон. Бул деле инвестиция. Ошол кофе чыгарган машинкаларга инвестиция кылгандар азыр жыргап дивиденд алдат. Эмнеге? Себеби Москвада любой магазинге кирип, Прекурсордук, мисалы Магнит, Дикси, Питерский, любой магазинге киргин, кассанын жанында эми бар. Кирген жерде
кофе чыгарган, кофе жасап берген, чай сага жасап берген машинка бар. Кнопканы басасың, өзүңө кофе тандайсың. Сахары мынча, ичинде мынча сливка, мындай. Басасың, бүттү, төлөйсүң карта менен, оплата карта менен, бүттү. Сага даяр монда бутылкага кофе куюп берет да. Көрдүңөрбү? Ал жерде эч кандай сатуучу адам жок. Азыр технология ушундай өнүккөн заманда жашап атабыз, Кудайга шүгүр деп. Мүмкүнчүлүктү колдонбай бербей инвестиция кылганды үйрөнүшүбүз керек. Каалаган нерсеңизге инвестиция кылыңыз. Каалаган нерсеңизге эмне жакса бардыгына инвестиция кылсаңыз болот. Мисалы үчүнчү. Бардык нерсеге мүмкүн, бардык нерсеге. Кыргызстандын ичинде курулуп жаткан аэропорттор бар. Ал эми курулуп бүтүп иштеп аткан аэропорттор бар. Курулуп аткан темир жолдор бар, туурабы? Же болбосо курулуп даяр бүткөн темир жолдор, автовокзалдар бар. Ошолордун бардыгы инвестиция негизичи. Ошолорго акылдуу адамдар инвестиция кылган. Азыр болсо жыргап киреше алат, көрдүңүзбү? Айланабыз тооло бизнес, айланабыз тооло даяр бизнес. Хотя бы ошол бирөө ачып, негиздеп, даярдап койгон даяр бизнеске барып, акчабызды салып, инвестиция кылып, дальше өзүбүз үчүн өмүр бою дивиденд алып жашагандычы үйрөнүшүбүз керек. Азыр биз ушундай өнүккөн заманга келип калдык чындыгында. Мен эч бир компанияны мактабайм болгону мен силерге. Инвестициялар боюнча кичине түшүнүк берип кеттим. Ар бирибиз инвестицияны үйрөнүшүбүз керек. Кааласаңыз телефонго инвестиция кылың, кааласаңыз бул жаңы чыгып аткан машиналардын компаниясына инвестиция кылыңыз, каалаган нерсеңизге инвестиция кылыңыз. Только ушул казино, мындай эмсинкоин, тифкоин деген жерлерге кирип алданып калбаңыз. Азыр инвестициянын заманы, азыр блокчейндин заманы. Сиз инвестиция кылган нерсе блокчейнге байланган болсо ал ишеничтүү болот да, туурабы? Азыр сом валютасынан башка бардык валюталар блокчейндин ичинде бар. Даже рубль деле бар блокчейндин ичинде, евро деле бар да. Кудай буйруса, Садыр Жапаров айтты, биздин сом валютабыз деле блокчейнге кирет. Көрдүңөрбү? Блокчейн деле бул өзүнчө технология. Азыр да айтам, буга чейин да айтып келатам, мындан кийин да айтам. Өзүңүз үчүн инвестиция кылыңыз. Өзүңүз үчүн. Мен сизге именно ушул бир компанияны деп айтпаймын. Болгону мисал келтирип кеттим. Инвестиция кылуучу компаниялар, фабрика, заводдор, цехтер айланабызда толуп жатат да. Бирөөнүн даяр бизнесине шерик болуңуз да, инвестиция кылып коюп, ошол жерде өмүр бою доход алып жашасаңыз болот. Акча табуу, акча эркиндигине чыгуу, акча жактан эркин болуп жашоо такыр кыйын эмес. Акча эркиндигинен чыгыш үчүн фабрика иштеп, фабриктен товар сат деген жок эч ким, мисалы үчүн да. Андай такыр эч нерсе жок. Жөн эле акчаңды инвестиция кыласың, 1 жыл, балким 2 жыл, балким 3 жыл, балким 6 ай күтөсүң. Ошол компаниянын шарты боюнча. Ар бир компаниянын өзүнүн шарты бар. Айтып өттүм го, мисалга кайсы бир курулуш болсо, стройка болсо, ал жерге торговый центр куруп аткан болсо, же больница, частный больница куруп аткан болсо, сиз ошого инвестиция кылган болсоңуз, качан торговый центр же базар же ошол частный клиника же больница же болбосо чоң медцентр, салон бүтүп качан иштеп баштаганда анан сизге дивиденд түшүп баштайт да, көрдүңүзбү? Инвестиция дегенде сиз бүгүн акча салсаңыз да сизге эртең түшө бербейт. Инвестиция дегенде сиз 1 жыл, 2 жыл, балким 6 ай ошол компаниянын шарты боюнча канчадыр убакыт күтөсүз. Ошол күтүүгө даяр болсоңуз, инвестиция үчүн ашыкча ойлонбой турган, сизге прям азыр муктаждык болбой турган акчаңыз болсо, ошону инвестиция кылсаңыз жарашат негизи. Анан кээ бир адамдар бар да. Карызга, кредитке инвестиция кылат дагы кыйналып жүрө берет да. Карызга, кредитке инвестиция кылганда эч кимге сунуштабайм. Сизде мына 10 миң, 20 миң, 50 миң, 100 миң, может миллион ашыкча акчаңыз барбы? Ошону гана инвестиция кылыңыз. Турабы? Ашыкча акчаңыз болсо гана инвестиция кылыңыз. Ашыкча акчаңыз жокпу? Акчага өзүңүз муктажсызбы, кыйналып жашайсызбы? Анда сизге инвестиция кылган кереги жок. Эмнеге? Инвестиция кылгандан кийин ошол компаниянын шарты боюнча 1 жыл, 2 жыл күтүшүң керек да, турабы? Если сиз кредитке акча алып инвестиция кылып койсоңуз, сизге ошол компания айтса, сен 1 жыл күтүшүң керек, анан дивиденд түшөт десе, кредитти кантип төлөйсүз? Вот, ошол үчүн өзүңүздөрдө инвестицияга ишеним бар болсо, инвестиция үчүн ашыкча акча бар болсо гана инвестиция кылыңыздар, туугандар. Азыр мошенниктер өтө көп да. Бесплатный мошенниктер өтө көп. Instagram, Facebook,
TikTok, Telegram толу мошенниктер. Акча коюп берем, анан антем уялып берем, машина алып берем. Бардыгы мошенниктер. Азыркы заманда ким бирөөгө акча коюп берет? Эч ким бирөөгө акча коюп бербейт. Эч ким бирөөгө акча коюп бербейт. Сиздин ата апаңыз эле сизге акчасын коюп бере албайт, туурабы? Өзүнүн акчасын деле коюп бере албайт сизге. Сиздин акчаңызды деле апаңыз кармап отуруп үйдө сумкага салып койсо, ал акча коюп калбайт да. Анан ушундай заманда сиз кайсы бир оюнга акчаны салсаңыз эле ал коюп кетет деген нерсе баардыгы казино арам. Мисалы үчүн да. Ошондой азыр толтура оюндар бар. Акча салсаң коюп, анан 10 миңге 20 миң кошулуп чыгат, андай бардыгы лохотурон, бардыгы жалган. Инвестиция эмес алар казино, алар арам оюндар. Абайлаңыздар.